Peygamberden bizden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga andan sizge çeyin, andan keyin Kuday buyursa akırkı mınday çetkanda Peygamber'in ümmetine çeyin ökümü vacip bolgan ibadat bul ulanmakçı. 4 tülük maldan çalınat. Uy balası, töv balası, koy, eçki bolup mına oşo 4 tülük mına oşolardan çalınat eken. Жылқыдан çalınbayt, тоқтан çalınbayt, başka adal bolgan mallardan çalınbayt. 4 öden başkadan çalınbayt. Şariatta oşo 4 derseni bizge çektep berdi, oşonun gana çalınat. Bismillahirrahmanirrahim dep жылқыны, eң жакшы көргөн жылқыны алып келип туруп сойсоңуз да бул курбандыкка жарабайт. Жөн эле бир соону садака өкүмдөгү бир не болуп калат, сооп болуп калат, бул курбандыкка жарабайт эч качан. Курбандыктын кайсы түрү болсун, бул важип курбандык, ошо курбандык айт күн 3 күн сойло турган курбандык, күндөр сойло турган курбандык болсун, же назыр курбандык, арноо курбандык. Мындайча айтканда менин балам аман эсен окууга өтүп алса, билбейм больницадан аман эсен чыккан болсо бир кой соем десеңиз, бул курбандыктан сырткары өзүнчө бир мойнуңузга важип болуп калган арноо курбандык. Бул дагы важип. Бул дагы жана 4 түлүктүн ичинен чалынат дегендей. Андан кийин нафил курбандыктар. Атаңыз өтүп кетти, апаңыз өтүп кетти. Же жөн эле Кудай Таалага бир шүкүр келтирип, мына аман эсен жүрөмүн, Кудайга шүкүр, bir koy soyup koyunca, Allah Teala şükür keltirip koyunca, söz söyle bir kırsık boluş gerek, anan kim biz sadaka çıkarabız go, anda emez. Bizde bayağı bir kırsık bolot dagın, anan kırstan kin, aman esen kelsen kin, koşunları çakırıp dur bir ne koyun, ehsan kılıp koyun dep kılıp tabız. Al jakşı birok, negizi sadaka degen, az sadakatu tarudul bala, sadaka balelerdi aldın alat eken, tosot eken. Oşon üçün bolup turgan mezgilde, den sooluk bardык нерсе шарт табылып турган мезгилде жасап коюш керек экен, аткарып коюш керек экен. Качан башыңыз ооруп, бир нерсе тийген мезгилде эмес, Кудайга шүгүр деп, кээде эмне кылып турган жакшы экен. Моундай бир дуасы кабыл боло турган аталарды, бир бейбечараларды, жетимдерди, ушундай бир муктаждарды кабар алып, мечит, медресе, ошондой дини бир нелерди, ошондой Кудай Таала ыраазы боло турган жерлерге жакшы бир ихсандар кылып коюш, бул эмне экен? Бұл Құдай Таалага шүгүрчүлүктүн белгиси экен. Демек, урматтуу бир туугандар, курбандык бул Құдай Таалага шүгүрчүлүк келтирүү бир ибадат экен. Кабага барасыз, ажыга барасыз, умрага барасыз. Мына ошондо барганда Кабаны эмне кылып атабыз? Тооп кылып атабыз, тооп кылып атабыз. Бул дагы эмне экен? Аллахым сага шүгүрлөр болсун деп айланат экенбиз. Мына элестетиңиздер, бир жөнөкөй бир мисал алайын. Атасы жумуштан келген болсо, же баягы бир айлап командировкада жүргөн болсо, небереси, кичине эң баласы дейлик, же небереси дейлик, баягы атанын же чоң атанын айланасынан көпөлөктөй болуп айланат, сүйүнгөндөн айланып берет монтип. Туурабы? Же бир көптөн бери чогулткан акчаңызга бир жакшы бир машина алсаңыз, машинанын ар жагынан айланып, өтүп, монтип, кийимиз менен тазалап коюп дегендей. Бул дагы эмне экен? Баягы ыраазы болгонун белгиси экен. Демек, Кабаны тооп кылып атканда Аллахым сага шүгүрлөр болсун деген белгиси ушул экен. Аллага шүгүр келтирген болсок, ошо ажыга барган адамдын же умрага барган адамдын эң көп жасай турган амалы бул таваф экен. Кабаны айлануу экен. Мына ошол сыяктуу курбандык Кудай Таалага шүгүрчүлүктүн белгиси экен. Аллахым сага шүгүрлөр болсун деген сөз жөн эле сөз менен айтылбаш керек экен. Курбандык ошол Кудай Таалага Allah'ım sana şükürler bolsun деген сөздү iş yüzünde atkарып көрсөтүү экен. Көрүңүздөр. Урматтуу мусулман бир туугандар, жума убактысы жакындап калды. Кудай буйруса 26-сы Арафа болот. 26-сы Арафа болот. Арафа күнү орозо кармаган соо өтө чоң. Жылда бир күн бар. Ошол күн эң мындайча айтканда ыйык күн. Ал күнү шайтан ушунчалык ачуус келип, мындайча айтканда жиндене турган учуру шайтандын, иблистин, ошол Арафа күнү экен. Биздин мусулман бир туугандарыбыз Арафатка чыгып, колдорун жайып Кудай Таалага ал-вукуф бил Арафа, Арафада туруп алып дуа кылган ибадаттарына биз дагы кошумча, биз дагы бул жакта эмне кылат экенбиз? Орозо кармап, колдон келишинче ихсан кылып, садакалар берип, эмне бир жакшылык кыла алган болсоңуз, ошол күнү кылып калыңыз. Bir ile orozonun soğu, Arafa günü tutkан orozonun soğu, emneken 2 жылдың күнөсүн Allah Taala keçirинге
дал кылат экен. Мындайча айтканда ошо тете болот экен. Алдынан 1 жыл, арттан 1 жыл дейт. 2 жылдын соогун берет экен. Көрүңүздөрбү? Күнөөлөрдү кечирет экен. Bir ele күн оруза кармап коюш. Шартыңыз болгон болсо, келиңиздер, bir күн ошол Арафа күн оруза кармайлы. 26 май. 26 майдын кечинде 27-сиге өткөн кече дуалар кабыл боло турган кечелер. Мындайча айтканда, жума кечеси 2 айттын кечелери. 2 айт кечелери деген ошонун bir күн кеч түн күн айтат. İslam dinimizde birinci tün kelet, anan gün kelet. Oşon üçün oşol Arafanı orozo menen, anan oğuz açar menen ötköröstagın, anan keçinde, anan oşol Kadir keçesini toskondо ibadatlar menen, dualar menen ne kılыңыз, жақшы ötkörüңüz keçeni. Bul keçe dualar kabul oturgan keçe. Oşol Arafadan aytqa ötkön keçesi. Anan жақшы ниет менен Кудай Тааладан тиленип, мына Кудай Таала мага Арафа күнү насип кылдың, мына Олчаргыды насип кылдың деп жақшы дуа менен анан эмнени тосуп алабыз? Айт күнү тосуп алабыз. Гусул дараттар менен жакшылап эртең менен баамдатып окуп, анан бул Рамазандан бир өзгөчөлүгү эмне экен, урматтуу туугандар? Рамазанда айтка баратканда бир шириндик менен оозду ачып туруп, анан дуа кылып жолго чыгабыз. Ал эми курбандыкта ооз ачпастан чыгабыз дагы, анан айт намазга келебиз эртерээк. Айт намаз саат 7:30 намаз окулат. 7:30 намаз окулат. 1 саат алдын бул жерде баяндар айтылат. Курбан айтта курбандык чалуу түшүнүктөр берилет. Айтты кандай майрамдаш керек аны айтылат. Анан 7:30 намаз окулат. Намаз окулгандан кийин анан курбандык чалып, мүмкүнчүлүк болсо ошонун этинен даам таткан бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт экен.